Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Бектестингди баштайбыз. Так, бүгүнкү бектестингде биз уже М5 тайфреймге чейин ылдыйга түшөбүз. Чтобы рыноктун точка хода издеш үчүн. Так, как обычно биз максимальный минимальный балларды белгилеп алабыз рыноктон. Бул жакта зеркальный уровень бар экен, реакция бар, ликвидное снятие алган, реакция бар өтөгө. Неделя тайфрейм боюнча биздики бул жактан rejection блокту байкасак болот. Значит, покупательдердин күчү бар рынокто в данный момент. Так, бул жерде дагы дневной тайфреймге кире турган болсок, дневной тайфреймде rejection блок бар. Анткени бул бир айлык тайфреймдин ликвидностунан реакция болгон покупкага. Так, ближайший биздики фрактальный хай ушул жер болуп эсептелинет. Ближайший минимум бул жак. Так, меники точка А ушул зона, А точка Б үстүнкү хай. Дневной тайфрейм боюнча биз рынокты изучать эттик. H4 боюнча карай турган болсок, бул жерде SNR бар. Эгерде H4 неэффективность бүтсө, значит бул жакта биздики неэффективность болот. Свинг торговляга, покупкага жакшы. Слом тренда и покупкага. Ближайший интересный зона покупкага ушул зона болуп эсептелинет бизге. Кийинкиси үстүнкү хай, ближайший. Жана ошондой эле бул жак. Эми биздики ушул фракталды снять алгандан кийин H4 неэффективностька түшүшү мүмкүн да сөзсүз турду. Так, бул жактан американский тихоокеанский сессия максимальный базасын снятие кылды. В данный момент биздики рынок лондонский сессия уже бүтүп жаткан кези. Так, азыр биз анализ кыла турган болсок, рынокты лондонский сессия Азиянын минимальный базасын снятие кылган. М15 боюнча СНРга закреп болгон и покупка алганга жакшы шанс болгон бизге. Так, буну пропускать этебиз. Үстүнкү ликвидность снятие болгонуна байланыштуу биз азыр ылдыйкы ликвидностьтардын снятиясын күтөбүз дагы и покупка иштегенге аракет кылабыз. Так, меники американский сессия болгондо М5 тайфреймге кирип уже сделка ачып баштайм. Так, меники американский сессия уже ачылды. Бул жактан ближайший фракталдын снятиясын күтөбүз. Так, азыр менде карай турган болсом, эмне бар? Лондондун хайы пресс снятия болду. СНРга закреп болду. Бул жакта менде неэффективностька тийди рынок. Жана ошондой эле үстүнкү зонада IFVG бар. Так, кратко сроко продажага көрөлү бул жактан американский сессиядан. Так, соотношение прибыль 1/2. Сделканын логикасы түшүнүктүү деген ойдомун. Так, көрөлү. Так, американский сессия биздики стоп-лосс менен жабылды. Американский сессия ылдыйкы фракталды пока снятие кыла элек. Рынокто IFVG бар. Ближайший уровень бар. Уровеньге закреп болгончо пока бул жактан рынок үстүнкү неэффективностьтан реакция болду ылдыйга, СНРга закреп болду. Жана ошондой эле биздики IFVGдан дагы разворот алды десек болот. Так, мунусун М5 менен торговать этип көрөлү, результат кандай болот экен. Соотношение прибыль 1/2 менен кайта продажага ачтым. Лимит каналда рынок биздики продажага рынок аябай слабый болуп жатат десек болот. Бул жактан продавецтердин күчүн көрдүк. Ближайший фракталды снятие кылып туруп, рынокто реакция болду. Так, ближайший СНР зонага закреп болгон жок, эми закреп болду рынок. Эми бул жакта карай турган болсок, так, бизде неэффективность жок пока что. Рынок эмне кылды бул жерден? Лондондун минимальный базасын снятие кылды. М15 фракталды реакция бар өдөгө. Биз азыр продажага күтөбүз сделканы. Жок, биздики рынок разворот алып өдөгө кетти. Мейли. Бул жакта карай турган болсок, СНРга закреп болду покупкага. IFVG жок, неэффективность жок. Бул жерден бирок рынок Азиянын фракталын снятие кылганга байланыштуу биз покупкага бул жактан иштесек болот толук түрдө. Так, соотношение прибыль 1/2 сделкага киребиз.
негизи Лондон американский сессия эгерде ылдыйкы ликвидность снять ала турган болсо, биз уже күчтүү импульс покупкага көрсөк болот. СНРга закреп болду рынок. Эки СНР бар рынокто данный момент. Менин оюмча азыр ушул сделкадан кийин неэффективность пайда болот. Вот неэффективность пайда болду бизде покупкага. Ушул неэффективностьтун эмеси менен багыты менен биз покупкага рынокто иштесек болот. Эми бизде лимитке алынды покупкага көрө эле иштеп беришин. Так биздин эффективностька келди. Пока биздин стоп лосско жете элек. Вот стоп лосско жетти рынок. Пока биздин логикабыз иштей элек. Эми бул жерде карай турган болсок, эмне бар? Бир снятие бар. СНРга закреп бар. Бул жактан уже биз экинчи точка хода покупка алсак болот. Так, соотношение прибыль 1/2. Покупкага киребиз. Так, биз 2% менен кирип алыптырбыз, мейли. Так. Биздики сделка пока плюста. Уже Тихоокеанский сессияга келди. Рынок Тихоокеанский сессияга келгенде уже направлениясын потихоньку бир направление менен кетип берет. Азиатский сессияны көрөбүз, кандай иштеп берет бизге. Так, биздин тек профит уже рынокто алынды. Бизде азыр общий пока прибыль деле жок, 0,5%. Так, эми бул жактан рынокто карай турган болсок, эмне бар? Бизде подряд канча? 3 сделка минус болду. 1, 2, 3, 4 сделка минус. 3 сделка минус болду. И 4-чү сделка биздеки полностью минустар жаап берди. Жакшы. Эми бул жерде карай турган болсок, бизде эмне бар? Азиатский сессия үстүнкү хайды снятие кылды. СНРга закреп болду. Пока рынок мындайча айтканда продажага десек болот. Азиатский сессия пока что чыга элек экен. Бул жактан рынокто үстүнкү неэффективностьтан реакция бар продажага. СНРга закреп бар. Негизи бул жактан азыр мага аябай жакшы продажа көрүнүп жатат. Рынокто давайте лондонский сессияны күтөлү. Жок дегенде вот мынакей продажа көрүнүп жатат. Прям идеальный болчу да. Мейли. Пропускать этебиз. Көрөлү рынок дальше бизге кандай иштеп берет. Азиатский сессия, Тихоокеанский сессия еще. Жакшы. Азиатский сессия рынокто пока ачыла элек. Азия ачылды. Гэп менен ачылды покупкага. Так, бул гэпти биз колдонсок болот. Негизи азыр мен бул жерден иштей турган болсом, покупкага аябай слабо. Неге дегенде, рыноктун багыты уже продажага көрүнүп жатат. Жок дегенде ПТЛны снятие кылгандан кийин разворот көрсөк болот. H4 фракталды снятие кылгандан кийин рынокто реакция болду ылдыйга. Бул жакта H4 фрактал неэффективность полностью игнор кылды. Значит, бул биз үчүн керек эмес. Так, эми биздеки ылдыйкы ликвидностьтардын снятиясы менен либо покупкага, либо үстүнкү ликвидностьтун снятиясы менен продажага иштейбиз бул жактан. Так, көрөлү. Азиатский сессия пока шартовый. ПДЛны снятие кылды. Так, Лондонду күтөм. Негизи ушундай моменттер жакшы да. Лондон дагы эгерде Азиянын минимальный басын снятие кылса, анан американский сессия Лондондун минимальный басын снятие кылып бере турган болсо, биз американский сессиядан покупкага киргенге аябай жакшы возможность болот да. Лондонский сессия чыкты. Бул жактан биз мындайча айтканда стабильно покупкага карай атабыз рынокто данный момент. Так, бул жерде негизи мен пропускать этип алдым. Фракталдын снятиясы бар, СНР закреп бар, неэффективность менен покупка керсе алмак. Бирок мен азыр американский сессияны күтүп жатам. Рынокто пока ачыла элек американский сессия. Вот американский сессия биздики рынокко кирди. Лондондун максимальный басын снимать кылды. Бул жактан СНРга закреп болду. Так, давайте продавецтин күчүн көрө албай атам мен азыр. Либо покупательдердин күчү керек болуп жатат. Бул жерде мынакей минимальный сделка ачсам болот. Американский сессия өзүнүн максимальный басына закреп болду. Ближайший фрактальный минимальный басын снятие кылды. Значит, бул жерде мен покупательдердин күчүн көрсөм болот. Так, ближайший фракталга чейин соотношение прибыль 1/2 ПДХга чейин айтсам болот. 1% менен рисковать этебиз. Так, бул жерден риск Азиянын максимальный басын снимать кылыптыр.
Так, давайте отмена. Күтөлү. Азыр коррекция болушу мүмкүн ылдыйга. Так, мына ушул жерден уже ага покупательдер көрүнүп жатат. 8. Неэффективность IFV SNR бар бул жерде. Вот SNR IFV неэффективность. Көрөлү кандай иштеп берет. Лимит капака биздики плюста. Рынок минуска кетти. И вот мындай биздики стоп-лосс менен жабылды. Пока биз покупкага карайбыз дагы. Лимитка снятие бар. Бул жактан покупка көрүп атам кайта. SNR неэффективность IFV бар. Ближайший ПТХга чейин покупка карасам болот. Качан биз 2% менен рисковать этебиз, эгерде буга чейинки сессияны снятие кыла турган болсо рынок. Пока бизде эч кандай андай снятие жок. Так, 2% кайта минустабыз. Так. Модель жок. Гэп менен ачылды рынок. Түшүнүктүү. М5 аябай сделка көп, движение да көп болуп калат экен да М5да. Мейли. Азиатский сессия чисто боковой. Болуп жатат. Давайте импульс берип коелу покупкага, жок дегенде. Лондон Азиянын минимальный базасын снятие кылып закреп береби? Снятие кылды. Так, пока закреп жок үстүнкү хайга. Азиянын үстүнкү максимальный базасын снятие кылып туруп, ана закреп болуш керек да. Ошол биздики считается. Жок, пока биздики уже 3% минуста. 3,5%. Американский сессия чыкты рынокто. Так, американский сессияда мен покупательдерди көрүп жатам бул жерден. Прям идеальный сделка болот да бул чыгарып тургул азыр. Вот мынакей. Мен лично мой сделкага ишенип атам. Бүт бар. Мына мындайлап коюп коеюн. Вот айттым го, идеальный. Неге карагыла. ПДЛны снятие кылды. SNR закреп болду. Неэффективность бар, IFV бар, модель полностью бар, приторговка бар бияктан. И рынок идеальный отработка берди. Общий ошондо бизге азыр бир соотношение бар. 1/3 рисковать 3% рисковать этип 1/2 РР менен. Зато биз нормально эмени алып кеттик. Позицияны мисалы үчүнчү буга чейинки полностью минустарыбызды рынок чыгарып берди. Просто бул кандай десем азыр мага М5 менен торговать эткен кичине рискованно болот экен. Аябай көп ложный сделкалар бар экен мындайча айтканда. Ошол үчүн лучше М15 жакшы экен да бизгечи. М5да кичине кыйналып калат экенбиз. Давайте мону до конца бүтүрүп салайын. Канча эме болуптур, минут болуптур. Так, 13 минутта давайте. Да, 3% кылдымбы? Дагы кичине позиция ачалы. 0 менен жапсам деле, 0% кылсам деле, зато стабильно күндү дисциплина менен сделка кылып киргизе берейин. Бул постепенно өнүгөбүз биз дагы. Жакында көрөсүңөр. Ушул ар бир кылып аткан мүмкүнчүлүк бэктестингдер бизге чоң жардам берет. Азыр түнкү саат уже 3. Футболдон чарчап келдим жаңы эле. Бэктестинг кылып атам. Эмне үчүн? Анткени өзүм үчүн, өзүмө керек дальнейшем. Мейли. Давайте. Эми лондонский сессияда пока азыр үстүгү аябай катуу объем болушу мүмкүн покупкага. Вот айтып атпаймынбы, ложный пробойлор аябай көп экен. Прям давайте Азияга үстүнө хайына закреп болсун.
Закреп деп айта албайм. Вот мынакей ошону закреп десем болот. Шашпайм, биякта мага не эффектный нерсе керек. Зачем мага шашып азыр? М5-дан аябай көп не эффектный нерсе чыгат. Азырынан мындай кылсам болот. Могул хайга алып кетсем болот. Соотношение пробуль 1:2 койсом болот. Вот 1:2. Азиян минимальный базасы. Прям Азиян минимальный базасын снимать этип туруп ырына кетип калышы мүмкүн да. Бул аябай бизге обидно болот. Давайте көрөлү кандай иштеп берет анак. Лимитканы пока рано кылалы дейик. Американский сессия далбаса болду эми. Давайте көрөлү иштеп беришин. Бул жөнүндө пропускать этип салайын. Амей? Вот, кетти. Ой-ой-ой. Американский сессия чыкты уже. Так, американский сессияда ордер фло алам эсичи. Лондондун минимальный базасын снимать эткенге байланыштуу. Вот, мынакей ушул позицияны да карасак болот. Жакшы. Неге дегенде карагыла. Лондонский сессиянын минимальный базасын снять кылды. СНРга закреп бар. Лондондун үстүнө закреп бар. Значит, бул покупательдердин күчү американский сессияда күчтүү дегенди түшүндүрөт. Так, экинчи позиция мен покупкага кирдим. Давайте ушул позициянын иштеп бергенин көрөлү. Логика түшүнүктүү. Так, позиция биздики азыр нормально болот, эми көрөлү азыр иштеп беришин. Американский сессияга ишенич жок. Любой момент коррекция алып кетиши мүмкүн. Ылдыйкы стоп-лоссторду очистка кылыш үчүн. Так, түнкү саат 1-де да агрессивный покупкалар чыгып калчу эле, көрөлүчү ана. Давай үстүнө ликвидность снятиясын берип койгула. Ошо менен рынокты токтотолу биз дагы торговляны. Бизге аябай идеальный болот. Вот, могу жерге коеюн как раз. Давай, вот мынакей идеальный торговля, прям идеальный. Мага жакты бектесиндики. Бул жактан биздики азыр мен бүгүн торговля кылдым. Торговать эткенде евро доллар менен ошо М5-дан торговля кылгам. Биринчиси меники стоп болду, экинчиси уже тек профитке бара жатат бүгүнкү графика боюнчачы. Неге дегенде М5 менен торговать этип көрдүм да, М15 эмес. Жакшы болду аябай, карагыла. Лондондо минимальный бир снятие кылды, Азиянын фракталын снятие алган. Азиянын үстүнө маневребиз, Азиянын үстүнкү базасын закреп кылды рынок, и потом биз покупкага кирип жатабыз. Бул бир логика. Кайта переснятияга келди. Американский сессия Азиянын минимальный базасын снимать этти. Лондондун средний зонасына 0.5 зонасына закреп болду. Значит, бул жерден биз түшүнүп атабыз уже средний зона, дискаунт зона алсыз. Продавецтер жок рынокто данный момент. Бул жактан биз продажага кеткен жерден эле түшүнсөк болот. Могу ылдыйга кеткен жери бул импульс, бул маркет мейкерлердики. Неге дегенде рыноктон уже көп стоп-лоссторду алып кетти. Лондондун ылдыйкысында турган. Биз жакшы логика алганбыз да, биз соотношение пробуль 1:2 мындай койгон эмеспиз. Биз Азиянын ылдыйкы баасына койгонубуз тургулгон, анткени биздики запас бар болчу да. Бир ликвидностьчы дайыма запас менен иштесек жакшы болот. Кийинкиси бул американский сессия биздики rejection блок чыкты. Азиянын хайына закреп болду жана ошондой эле ылдыйкы Лондондун баасын снимать этип берген. Биз ушул нерсеге основа карап атабыз. СНР неэффективность IFVG бул само собой дайыма болуп турат бизде. Эми биз 7% зарабатывать этеттик. Биздики акыркы 3 позициябыз бизге аябай удачный болду. Ошол үчүн биз зарабатывать эттик. Биз унутпойбуз, буга чейин биздики канча 3-4 сделкабыз подряд минус болгончу. Биз кээ бирки моменттерде зарабатывать этебиз, рисковать эткен моментте. Эмне үчүн менде позициянын логикасы бар. Мисалы үчүн позиция менде канчага бөлүнөт мынакей. Мынакей. Бул меники 3% рисковать эте алам бутанчы. Мына ушул позиция чыкса, мен 3% рисковать эте алам. Эгерде менде экинчи логикам бар, сделка боюнча B, бул 2% рисковать эте алам мен бул жерденчи. Анын ABC, бул мен 1% рисковать эте турган позиция. Бул дайыма вот мынакей СНР, неэффективность, ближайший ликвидность чыкса, мен ушуларда мен уверен болгондо ПДЛ, ПДХ снять болгондо 3% менен. Жана ошондой эле буга чейинки бир сделкам 1% минус бар болсо, же 2%, мен 3% менен рисковать эте алам. Бул 2% мен керет колдонот, бирок колдонуп турам.
наоборот көп колдоном, 3% рет колдоном. А бул 2% меники, буга чейин 1% минус бар болсо, жана ошондой эле соотношение прибыль меники прям идеальный болсо, уверенный сделка болсо, буга чейин отрабатывать этип берген, Азиянын минимальный базы, Лондондун минимальный базысын снимать эткен сделкалар болсо, эгерде менде 1%тен бир сделка бар болсо, уже экинчи сделканы мен 2% же 3% кылып рисковать эте албайм. Мен бир позицияга кирип атканда мен 3% депозитта рисковать эте алам да, мисалы үчүнчү. Вот, барыңарга рахмат, ассаламу алейкум. Аналитика кылдык, вот аналитика кылып кол. 7%, жакшы. Так, аналитика. Биздики винрейт 40, 10 сделка 4+6 минус. Просадка 4%ге чейин болгон, 4%тен кайта биз зарабатывать эткенбиз, восстановить эткенбиз счетту, и потом кайта обратно 3,5%ге чейин минуска кеттик, анан 7% плюска чыктык да, биз торговля